Бишкекке жакын жайгашкан селекционный айылында судан улам жолду тосуп алышты. Соц тармактарда видео тарап жатат. Тургундардын айтымында айылда 1 айдан бери суу дайыма өчүрүлөт. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы көчөндө сөз түрдө басып, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарларды өз убагында билип туруңуздар. 9-июнь күнү Кемен районунун Орловка аймагындагы көлмөгө эс алып жаткан 32 жаштагы Ж уулу А менен К А чөгүп кетишкен. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой 10-июнь күнү эртең менен ӨКМдин суучулдары Ж уулунун жансыз денесин таап милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Ал эми К Аны издөө иштери учурда улантылууда. Бул үчүн 3 суучул, 2 куткаруучу, 2 милиция кызматкери жана маркумдун жакындары тартылган. Садыр Жапаров Талас шаарында балдар ойной турган аянтча курдук деп төмөндөгү курулушка 4 миллион 880 миң сом акча сарпташкан. Муну УКМКнын кызматкерлери таап чыгышты. Ушул жерге канти уялбай ушунча акча кетти дешти. Баары камалып, уурдалган акчалар мамлекетке кайтарылды. Эми кайрадан ошол жерди өз көзөмөлүбүздү курабыз. Канча акча менен кандай курулгандыгы жөнүндө кийин маалымат беребиз. Урматтуу мамлекеттик кызматкерлер, акча уурдаштын мындай жолун токтоткула. Азыр эшикте 21-кылым. Бардык жактан материалдардын өздүк наркын билип, бир заматта эсептеп чыгып, уурлуктун бетин ачып коебуз.